Бүгүнкү күндө бизди жаш муунга тааныштырып, жалпы элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан керемет огондорду жаратып, дастандарды айтып, ырларды аткарып келген биздин Кыргыздын сүйүктүү ырчысы жөнүндө бүгүн сүйлөп, ana ушул эжекебиздин өзү менен маектешели деп атабыз. Алдыда сонун жаңылык бар. Ооба, тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, искусство илимдеринин доктору Роза Аманова эжекебиз бүгүн биздин төрүбүздүн мейманы. Кутмандуу таңыңыз менен. Арбаңыздар, жалпы мына ушундай таңда калың журт менен, кыргыз эли менен амандаштырып аткан сиздерге дагы ыраазычылык билдиргим келет. Элибизге дагы амансыздарбы дегим келет. Чыгармачылыгыңыздын 35 жылдыгы менен кубанып куттуктайбыз, Роза эже. Таңды кандай тосуп алдыңыз, Роза эже? Концертте жүрүп жүргөн күндөрү. Эми баягы жакшы нерсенин өзүнүн шарапаты бар да. Ошон түйшүгү өзүнчө бир башкача дем берет дегенде, ошо концерттин Кудай буйруса иш чарасы менен алектенип жүрөбүз. Жакшы. Баягы жакшынын болгонунан да болот дегени кызык дейт го. Анын сыңарында бүгүн ошол кызыктын баарын жүктөнүп алып, болушунча даярдык көрүп атабыз. Келиңиз эми мына көз ачып жумганча 35 жыл деп атабыз, Роза эже. Биз сизди ушул экрандан көрүп, ырларыңыз менен чоңойгонбуз. Бизге чейинки муун деле көрсө сиздин жаш кезиңизде ырларды угуп чоңойгон экен да. Мына 14-15 жашыңыздагы чыгармачылык жол бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Эми элиңиз көбүнчө ушул сизден жаңы бир ырларды күтүп атса керек, огондорду күтүп атса керек. Концерт жөнүндө кененирээк кеп кылалы. Эми жогоруда белгилегендей, чын эле 35 жыл бир айтканга оңой болгону менен бул бир өмүрдөгү мерчем. Анын үстүнө жашоодогу жарым кылымды карытууга туура дал келип отурат. Жарым кылымдын өзүнүн баягы айта турган, дей турган, артка кылчая турган, өмүргө эсеп сала турган, көңүлдө калган, өмүрдү эске салган көп баягы окуялар менен дегендей. Эми жашоо ушундай экен да. Ошон үчүн 35 жылда албетте баягы артыбызга карап кылчайсак, ошол менин 14 жашым эсиме келет. Баягы кыргыздар айтып коет го, көчөт кез депчи, мына ошондой секелек кездеги мындайча айтканда 8 классты бүткөндөн кийин эле мен Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга келгем. Ана ошондо турган баягы абыз раматтылык заманыбыздын кароочу киши, сен мына 1-курска келдиң, сени концертке катыштырайын деп, сен ага чейин Токтогулда концерттерге байма-бай катышып жүргөн эмеспинби? Анан ал киши ошо жайында Токтогулга барып калып, анан ошол жерде мени сен ушул Күреңкеевке тапшырышың керек экен деп дагы багытта берген да. Анан тууган баягы чакырып, мына ушу кыргыз телевидениясы уюштурган ошол концертти. Себеби ал убакта минтип эле сен келе калсаң эле сахнага чыгарып берчү эмес. Мени бир топ киши уккан. Ал жерден анан бүт дастандарымды айтып бердим, Курманбекти айтып бердим. Анан кийин бирөөсү режиссер, бирөөсү редактор деп ошол эсимде да, филармонияда. Анан ошонун арасынан мага жанагы Токтогул атанын санатырын ырданды деп биринчи жолу ошол 14 жашымда 29 октябрда мына быйылкы жана Кудай кааласа мына датанын тандалышы да ошого тушташ болду да. Ошондо 36-жыл болот. Мына быйыл Кудай кааласа тамашалап атпайм, мына мен азыр 35-жылда жашап атам, жашыракмын деп. Ал эми 36-жыл ошол 29 октябрда болот. 14 жашымда Токтогул атабыздын ысымын алып жүргөн куттуу өнөр ордосунда 14 жашымда Токтогул атанын урпагы катары Токтогул атабыздын санатыры менен чыккан. Кандай төпкөлү сонун. Ооба. Анан Роза эже, мына ушул концертиңизде баягы күйөрмандарыңыз, көрөрмандар сиздин аткаруучулук, огончулук, дастанчылыгыңыздан тышкары дагы эмнелерге күбө боло алышат? Мына ушул концерттен кандай жаңылануу, изденүүлөрдү көрө алабыз? Эми бул концертте бул бир өзүнчө ошол жана жогоруда айткан 35 жылдык чыгармачылык жол жөнүндө элге баян. Чыгармачылыктагы жаратылган чыгармалар, ошолордун баардыгы жандуу аткарыла турган концерт. Ошону менен бирге бул концерттеги дагы бир өзгөчөлүк, ушул 35 жылда кыргыз дүйнөсүн, кыргыздын салттуу музыкасын дүйнө элине таанытуунун алдында өзеки салттагы профессионалдык музыкалык искусство ишмерлери менен менин чыгармачыл алакам. Мына ошолордун ушул концертти коштой келиши, ошол түрк дүйнөсүнүн деңгээлине чыгышы, бул дагы баягы биздин чыгармачылык дүйнөнүн кеңдигинен кабар берип турат. Мына Алтай баштаган Тыва республикасынан бер жактагы кошуналарыбыз, мисалы мына өзбек, казак дегендей
түрк дегенде мына ушул элдердин чыгармалары аткарылуу менен бирге менин да чыгармаларымды баягы бир кезек менен бирге аткара турган жакшы мындай бир чыгармачыл ой толгоолордун үстүнөн иштеп аткан кезибиз да азыр. Ушундай мыкты ырчылар келет деп турабыз. Себеби мисалы Тыванын Чодура Тумат деген ырчысы бар. Ошол киши өзү искусство таануу илимдеринин кандидаты. Бирок ошол эле учурда мына ошол анык баягы Көмөкөй менен Ырдоонун сырларын билген ырчы болуп эсептелет. Же болбосо Болот Байрышев Алтайдагы дүйнө жүзүнө ошол алтайлыктардын кай өнөрүн баягы тааныткан мыкты өнөр ээси да. Ал эми Гүлзада деген мына Өзбекстандан келе турган кызыбыз, бул өзү салттуу музыкалык искусство деген өзгөчө бир профессионалдуулукту талап кылат да. Мына ошол өзүнүн жаш экенине карабай дүйнө элине ушу өзбектердин маком искусствосун жайылткан кыз да. Ушунчалык жанында Бекзот Сафоров деген мыкты аспапчысы менен баягы чет өлкөдө жүрүп тааныштым эле мына ушул кыздар менен. Мына ушундай өнөр дүйнөсүндө алака күтүп жүрөбүз. Ал эми Нургүл Жетиген Кыргызстанга байма-бай келип жүрөт. Бул Нургүл Жакыпбек кызы Казакстандагы консерваториянын өзү баягы профессору. Ал кишинин мыктылыгы ушул болду. Биз аспирантурада окуп жүргөндө өзү кыл кобузду окучу. Мына азыр бизде кыл кыяк дейбиз го. Анан ошол убакта Жания Аубакирова деген ректору, Евгений Улукбашев деген келген, Женя деп койчубуз, хакас. Ошол баланы алып калып, ошол жерге окутуп, анан жанагы казакты жоголуп кеткен жетигенин кайрадан жандандырып, ошол кыл кобуздагы бүтүп аткан, мындайча айтканда, студентти жетигенге үйрөткөн да. Мына эми ошол жетигенчи жалпы казак дүйнөсүнө жетигендин баарын таратып жиберди. Азыр менимче ошо Казакстанда жетиген эми бир абдан көп мындай популярдуулукка жетти да. Бизде дагы абдан аракет кылып атат, мисалы Жусуп Айсаевке окшогон мыкты музыканттар. Ошол себептен бул концертте Кыргызстандан дагы өнөр ээлери катышат, албетте менин шакирттерим катышат. Мына жакында эле эмгек сиңирген артист болду шакирттеримден, Туну десем болот. Бул дагы ушул биздин менин юбилейиме болгон бир чоң белек болду өкмөт тарабынан деп айтып коеюн. Себеби бала шакирттердин жеткен ийгилиги устаттын кубанычы. Асегова айтар эле илгери баягы ар бир жакшы, ар бир мисалы ал кишилер менен мен болушобам, мен Асеговамды көп алып бардым Казакстанга. Анан айтып койчу, ушунун ар бир элдин кол чабуусу, мисалы шакиртиңди жакшы кабыл алса, устат семирет деп койчу. Ошол себептен ошондой бир жакшы күндөр, жакшы кездер, ошол Эстебес агам баштаган Калыбек Жекшеновду мен дайыма оозуман түшүрбөй айтам. Ушул Ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусстводогу устат шакирт өнөрканасын мындан ары улантуу менен бирге эми элибизге кызмат кылганга Кудай таалам насип эткен болсун. Ооба. Ошол Асек Жумабаев атабыздан алган билимди мына бүгүнкү күндө канча деген жаштарга бердиңиз, артыңыздан ошол өзүңүздүн жолуңузду жолдоп, эмне деген ырчылар чыгып келе жатат, баарыбызды кубандырган. Анан дастанчылык боюнча да сүйлөшөлү, дастан айтылабы? Албетте, сөзсүз айтылат да. Себеби өзүңөр билгендей мына Чыңгыз өзүң Манас университетинде окудуң. Менин баягы лекцияларыма келип калдың дегендей этномузыка таануу, дүйнөлүк музыка тарыхын чогуу. Мына ошол дастандардын мына бүгүнкү күндөгү элге кантип жеткириш керек кенже эпостарды деген маселе турат да. Мисалы илгеркидей бир эле оом менен жеткире берсең, мисалы жаштар тажашы мүмкүн. Себеби бир эле оондо эгер сөздүн маанисин билсек, анда казактар айтмакчы гажап сонун. Бирок кээде мындай болуп атат да, көп жаштарыбыз баягы көнүп калган биздин салттуу чөйрөдөн эмес, сөздүн маанисин эле анчалык аңдай бербейт да көбү. Ошол себептен мына Чыңгыз жакшы билет, ошол жерде Элмира Таджиева, Азиз Батыров, Назгүл Каныбек кызы, Беназир жана башка бир топ шакирттеримден бир аз улуурактары, булар Нуржан Түмөнбаева, Элзар Өскөнбаева, ушулар менен биргеликте жана Маржан деген тобун түзүп, анан Эржан деген балдардын тобун түзүп, анан ошол жерде биздин максатыбыз ушул болгондо мына кенже эпостарды жаңыча элге жеткирүү. Кантип? Анан мен ойлонуп көрдүм, баягы Курманбек атабыздын 500 жылдыгына карата ар бир каарманга огон чыгардым эле да. Мына ошол огондорду ушул кыздарга үйрөтүп, балдарга үйрөтүп, анан ошол концертте дагы ошол Курманбектин ар бир каарманына чыккан огондору менен айтылса деген сунушум болуп атат режиссерго. Анан Кедейкандан дагы
айтылса деп. Себеби кедей кан мына бүгүнкү замандын баягы социалдык философиялык дейбиз го, заманга туура келе турган эпос да. Азыр кедей кандар аябай көбөйдү да. Ушундай баягы заман өзү ушундай болуп атпайбы? Анан кийин баягы жашоо өзү ушундай бир бизди эски чыгармаларга кайрылууга, анан аты эле баягы эмеси эле эски болгону менен биздин заманга мазмуну айтайын деген ой тилеги төп келип атат. Анан албетте андан бөлөк ошол өзүңөр билгендей сахнага чыкканда Улжобой менен Кишимжан, Сарин Жибөкөй, Токтогул атабыздын термелери дегендей бул чыгармалардын баарын буйруса аткарабыз деген жакшы тилегибиз бар. Эң сонун. Анан өзүңүздүн обондоруңуздан тышкары, дастандардан тышкары дагы кытайлык кыргыздардын бир сизге мындай отуруп калган, уюп калган сонун ырлары бар. Аны да укса керек эле. Өзүңүздүн обондоруңуз жаңы. Быйыл ушу концерттин экинчи бөлүгү жалпы эле автордук чыгармалардан туруп калды. Буюрса эми бул отчет болуп аткандан кийин элдин алдында кандай чыгармалар жаралды дегендей болуп атат. Анан бул концертте ошол жана мен жогоруда айтпадымбы, түрк тилдүү калктардын чыгармаларынан биргеликте аткаруу менен бирге ошол Камбаркан тобунун коштоосунда, анан биздин Евразиялык эл аралык университетинде музыкалык искусство деген ошол кафедра ачылган, ошол жерде иштеген Азамат Отунчиевди билесиздер баарыңыздар. Ошол мыкты музыкант, мультиинструменталист. Ошол бала Nomad Cage деген бир жакшы ансамбль түзгөн. Мына ошол Nomad Cage'нин коштоосу менен дагы бирин экин автордук чыгармаларды аткарабыз. Ал эми баягы Кытай деп калдыңар. Кытай дегенде азыр эсиме келип атат, 2003-жылы кытайлык кыргыздарга мен чыгармачылык сапарым болгон. Ошондо улуу устаттарым деп айтам, ушунчалык азыр кара чыккан кандай мезгил деген 20 жыл өтүп кетиптир. 20 жыл көз ачып жумганча эстебес агай өзү бар деле. Рай апа менен Кайрыгүлеже барган, ушундай залкарлар барган, Мээрим барган. Ошол жердеги элдин кабыл алуусу бул өнөр адамдарына болгон сыйдын бир жеткен чегиндей деп эсептейм да. Себеби биринчиден кыргыз тилине, кыргыз рухуна болгон сый урмат. Ошол өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн өнөр ээлери келди деген сый укмуштудай да. Мен ушу эфирден пайдаланып айтып коеюнчу, азыр эсиме келип атат. Өнөрдү баалоонун бир бийик даражадагы айтылышы деп мен ушуну өзүмө ошондон бери жүрөгүмдө кармап жүрөм. Себеби дегенде баягы концерт бүтүп, Жусуп Мамай атабыздын алдына барып батасын алып дегендей ар бир айылдарга бардык. Ар бир айылда мойнуна кызыл лента байлаган тайларды союп, баягы тайларды бизге тартуулап кумуштай тосту да. Анан кетип атканда Мамбет Асан деген губернатор бар экен агайыбыз. Анан таң атканча эстебес агайда. Эстебес агай мандашын жазбаган киши эле да. Раматылык кишиси. Таңкы саат 4ке чейин мандашын жазбай элдин көңүлүн алган ушунчалык. Ошондой тарбияны көрүп калдык да. Анан ошондо айтты, эстеке деди. Эгерде адам бирине бири өмүрүн бере турган болсо, ушул өнөрдү, ушул биз үчүн, биздин урпактар үчүн жалгаштырып калышыңыз үчүн мен сизге өз өмүрүмдү берет элем деп. Бул эмне деген сый, эмне деген каалоо, тилек, эмне деген баягы талантты баалоонун бирден бир жогорку деңгээли катары кабыл алам да. Ошол себептен ушул жашоодо, өмүрдө өнөр азектеген адамдарды мамлекет өзгөчө биздин өнөрдө мына баягы салттуу музыкалык, Озеки салттагы профессионалдык музыкалык искусствону аркалаган өнөр адамдарын канатына калкалап, калкалоосунун бирден бир жакшы жагын айтышым керек. Мына Манас театрынын ачылышын мен ушунчалык бир кубаныч менен кабыл алдым да. Чоң жетишкен. Эми ушуну туура багытта иш алып кетсек, кээде айтып эле жүрөм мен, салттуу музыка театры бул деп элечи. Жакшы. Роза эже, мынакей, колуңуздагы колуңузда турат. Ушудан пайдаланып биз дагы сизден ыксанып көрүп калалы. Мен азыр ошол 14 жашымдардаган Токтогул атабыздын санатырынан кайрып берейин анда. Akındарды жаман деп, ал ошо кетти бир кайдан
баракелди. Бар болуңуз эже. Бар болуңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 28-29 октябрь күндөрү Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманованын 35 жылдык чыгармачылык кечесине келиңиздер, жалпыңыздарды чакыралы. Концерт ийгиликтүү өтсүн эже. Рахмат. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрөрмандар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Роза Аманова эжекебиз конокто болду. Ал эми биз программабызды түз эфирде улантабыз. Кийим-кече бут